Здравствуйте, меня зовут Джош, я фотограф. Это, можно сказать, мое детище. Вместе с Анжеликой мы сделали проект, который будет, я надеюсь, продвигать добро у нас в стране и увеличивать интерес населения к особым детям, которые нуждаются в поддержке. Бир 1997 жылдан тарта күрдөлдүү чыгармачылык жолунда эмгектенип келем. Турмуштун ысык суугун, жашоонун оош кыйышын башымдан өткөрүп, чыгармачылыктын азабын да, жыргалын да таттым. Эл жер кыдырып, ар кандай тагдырларды көрдүм. Бул менин ырчылык менен гана чектелбешиме себепкер болду. Көз жашын агызып гана тим болгон аялдардын алсыз тагдырына күбө болдум. Ошондуктанбы, эмнегедир чоңойсом, аял заты асыл зат. Силердин күчтүү болушуңарды каалайм. Буйруса, силерге сөзсүз жардам берем деп өзүмө өзүм сөз бергем. Бирок кантип? Бул суроого жооп табуу үчүн аракеттерим ошондой эле башталган. Мен карапайым үй бүлөдө чоңойгон кызмын. Ата-энем аскер кызматкери болгондуктан, алар дайыма аскер формасын кийип жүрүшчү. Апам сулуулук салонуна барчу эмес, кооз көйнөктөрдү кийчү эмес. А мен аны жасанып гана жүргөнүн көргүм келчү. Турмуш шарт ошондой болду. Материалдык жактан толук камсыз болбосом да, ата-энем мага мээримин, сүйүүсүн берди. Билим алууга жол көрсөттү. Канатына калкалап каардуу кишилерден коруду. Балапандай бапестеп, чекемден сылап, сен элдин кызы болушуң керек, сен көккө учушуң керек, алдыга өсүшүң керек, деп ааламга жол көрсөттү. Бул менин ийгиликке сапар алышыма түрткү болду деп айта алам. Бактылуумун деген сөз күн алыс жан дүйнөмдө жаңырып турчу. Ички дүйнөңдө каалоо, мээдеги калыптанган нерсе айтылган сөз сөзсүз чындыкка айланат дегенге ишенем. 2008 жылы Кыргызстанда биринчилерден болуп кыргыз улуттук колоритиндеги кечки жана үйлөнүү үлпөт тойлордо кийле турган кийимдерди сунуштаган Айым Стайл мода үйүн ачып, дизайнер-стилист кызматын аткардым. Аны өзүм жетектеп, 10 чакты айымдарды жумуш менен камсыздадым. Бул менин коомдогу күчтүү аял затын түзүүгө болгон алгачкы кадамым болду. Садака башка түшчү баледен сактайт деп мусулманчылыкта да айтылат эмеспи? Аталган мода үйүнө түшкөн каражаттардын айрым бөлүгүн өлкөбүздөгү онкологиялык ооруларга каршы дары-дармектерди алууга, багар көрөөрү жок карыларга, балдар үйүнө жана оор абалда чет өлкөдөгү ооруканалардын кызматына муктаж болгон ооруларга бөлүп, кайрымдуулук иретинде иш баштагам. Муну бара-бара адатка айландырдым. Мүмкүнчүлүк болуп, колдон келип турганда жакшылык кылууга эмне жетсин? Ошону менен утурлай 2013 жылдан бери рак оорусуна каршы кыймылынын активдүү мүчөсүмүн. Каалоо күч болсо, кар күйөт демекчи күчтүү аял затынын командасын түзүү үчүн алгач өзүмдөн баштадым. Мен тууралуу эмнелер гана айтылбайт, Чынын айтсам, көп басылмаларда Анжелика деген ысымым гана туура айтылып, калган маалыматтар бурмаланып келет. Сөз адамды өлтүрөт, өстүрөт. Бир сөз менен адамды көкөлөтүп да, жер менен жексен кылып жоготуп да коюу мүмкүн эмеспи? Андыктан бири-бирибизден жакшы сөздү аябайлычы. Жакындарым, мен турмуштун сыноолоруна сиздердин эбегейсиз колдооңуздар менен туруштук бердим. Айымдарга айтарым, эч качан өзүңөрдү коргулбагыла. Мүңкүрөбөгүлө, ыйлабагыла. Бардык кыйынчылыктарды жылмайып гана жеңели. Бул девиздин үстүндө официалдуу натыйжалуу иш аракеттерди жасап келе жатканыма 5 жыл болду. 2014 жылдан тарта коомдук биринчи канал менен биргеликте бардык айымдарга бактылуулук, сулуулук жана алдыга умтулууну көрсөтүп берүү максатында ачылган Бактылуу айым автордук берүүмдү
тартуулап келем. Мен күчтүүмүн, акылдуумун, ойлогон оюма жете алам. Кудайым мага жардам берет десек, ар дайым биздин жакшы ойлогон ойлорубуз жакшы нерселерге бизди жетелейт экен. Бактылуу айым реалити долбоору башталды. Ар бир адамдын кыялы, максаты болот. Аны ишке ашыруу үчүн сөзсүз жол көрсөткөн адам керек. Аталган берүүнү иштеп чыгуу үчүн көп издендим, көп китеп окудум. Коомдогу аялдардын ордун билүү үчүн алар менен көп алака кыла баштадым. Жан дүйнөсүнө кирдим. Айрымдары ийгиликтери менен бөлүшсө, көпчүлүгү турмуштун оор сыноосунан сынгандарын көрдүм. Жаркын келечек үчүн акылдуу муун тарбиялоо керек. Ал эми тарбия 90% эниден көз каранды. Тагдырына наалып, жашоосуна кайдыгер болгон аял кантип акылдуу муун өстүрмөк эле? Бактылуу өлкө бактылуу аял затынан түзүлөт. Бактылуу айым берүүсү көптөгөн аялдардын жашоого болгон көз карашын өзгөрткөнгө, бардык сыноолорго позитив менен жеңүүгө үйрөтүп, көпчүлүгүнүн жашоосун жакшы нукка өзгөрттү деп айта алам. Бул берүү аркылуу көпчүлүгү кыргыз элинен жагымдуу сөз, адистерден кеп кеңеш алып, айрымдары үйлүү болсо, кээ бири кыялданып жүргөн бизнесин баштап гүлдөтүп алды. Ал эми мен эл менен кайрымдуу инсандардын ортосундагы көпүрө болдум. Бул көпүрөнүн дагы узак жылдар бою иш алып барышына көзүм жетет. Кудайдын көзү түз болуп, ийгилик коштосун деп тиленип келем. Кыбыраган кырашат демекчи, буйруса мындан ары Бактылуу айым реалити долбоору менен биргеликте эми кайрымдуулук фонд дагы элге кызмат кылат. Анжелика бердиң мага деп сонун, бирге азыр бара турган жер сонун, сен сонун да, мен сонун. Сени менен бирге чамданып, максатты бекем карманып, бактылуу болом мен, азыр болом мен, бүгүн болом эң сонун. Shopping анткени ал эң сонун, допинг. Ошо кезде семейдек бал крети төлелек, 12 левадерге урмары тотапай, атаңдың тестерине пастапай, кечерине йоттапай, ошо маназдан туган бадырек, ошондо жөлөп турган кезелге, ошо кезде семейдек кабыргынсыз бөгүлгү, кабынды жуттун барысын бизге, мын ошондо семейдек. Кантың барай, ыргаласың баркың бар. Ыстаканда кантың барай, ыргаласың баркың бар. Ыргаласың, ышкылуусуз талпынга. Ыргаласың, ышкылуусуз талпынга.
Барыңыздар, ата журтубуздун ардактуу атоолдары, кутмандуу күнүңүздөр менен айымдар жана мырзалар, жана ошондой эле биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, барыңыздар салтанаттуу түрдө бүгүнкү бактылуу айым теле долбоорунун 5 жылдык мааракесине кош келиңиздер. Кутмандуу кошуа кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар. Өзүңүздөр байкап тургандай 5 жыл деп айтууга оңой, бирок 5 жылдын алкагында бактылуу айым теле долбоору кыргызымдын айымдары үчүн, кыргызымдын бийкечтери апалары үчүн орду толгус чоң эмгек жасады. Ким үчүн? Элибиз үчүн, жерибиз үчүн албетте. Ошол себептерден мына бүгүн 5 жылдын урматына чоң маареке өткөрүп жаткан учурубуз. Бүгүнкү маарекебиз өзгөчө форматта. Анткени бул жерде биздин улуу инсандар, биздин дөмөрчүлөр отурса болот эле. Бирок алардын ордуна мына ушул биздин өзгөчө бөбөктөрүбүз келип отурат. Өзгөчө бөбөктөрдү убактысын бөлүп, тарбиялап, балам, жан балам деп жүргөн энелери отурат. Ошол себептен мен ойлойм, азыр бүгүнкү кечебизди дүрүкүрөгөн кол чабуубуз менен жакшы демде баштап алабыз деген үмүттөбүз. Кол чабуулар жаңырсын. Албетте, урматтуу меймандар, бүгүн бактылуу айым теле долбоорунун 5 жылдык мааракеси менен бирге ода келген биздин эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбыздын да майрамы болуп отурат туугандар. Албетте, ал бир туугандарыбыз дагы биз сыяктуу жалпы дүйнө жүзүндөгү адамдар сыяктуу тең укуктуулукка ээ деген илгери үмүт менен бүгүн өзгөчө мына биздин ата энелерибиздин колдоосу менен түзүлгөн Нур Булак фонду менен биргеликте жакшы маанайда бүгүнкү бактылуу айым теле долбоорун баштоо алдында турабыз, Айзада. Ооба, албетте. Бүгүнкү концерттик программабызды бысмылда дегенде эле кыргызымдын накта кыргыз жыттанган бии менен баштап берген Ак Мөр би ансамблине ыраазычылык кат билдирип коюуга уруксаат этиңиз. Анткени кыргыз элинде рахмат деген сөздү кээде айтат экенбиз, бирок ошол эле учурда айтып койсок жүрөккө жагымдуу болот экен. Бар болуңуз, аман болуңуз, терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте, пендеге ыраазычылык билдире албаган адам эч качан Кудайга ыраазычылык билдире албайт дейт. Ак Мөр би коллективине терең ыраазычылык билдиребиз, дагы бир жолу. Бул айым жөнүндө айта турган болсок, билбейбиз, таңкы саатка чейин убакыт узарып кетиши мүмкүн. Бардыгыбызды ушул жерге чакырууда. Мынакей канчалаган энелер бүгүн бактылуу, канчалаган бүбүктөр бүгүн бактылуу. Мына ушул айым үчүн. Ошол себептерден азыр сахнага чакыра турган айымга эмне деп айтарымды дагы ойлонуп турам, Мыйсам мырза. Албетте, анда мына жалпы биздин кыргыз коомчулугуна белгилүү, биздин дүйнөнүн түркөгү болгон аял затын өзгөчө бактылуулукка умтултуп, бактылуу кылып келе жаткан бактылуу айым теле долбоорунун жетектөөчүсү, негиздөөчүсү, алып баруучусу, кыргыз эстрада ырчысы, эстрада жылдызы, эң мыкты айымдардын бири. Эң негизгиси бактылуу айым, 3 кыздын бактылуу энеси, кыргыз элинин эрке кызы, сиздердин назарыңыздарда Анжелика Кайратовна. Кол чап тосулала. Сулуу десе сулуу, назик десе назик, эмгекчил десе эмгекчил. Ар дайым там беребиз, сыймыктанабыз. Микрофон сизде болсун. Келиңиз. Чоң рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү биздин официалдуу түрдө өткөрүп жаткан бактылуу айым реалити долбоорубуздун 5 жылдык юбилейине келген коноктор. Жана ошондой эле ушул экран артындагы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр. Ооба, бүгүн бактылуу айым реалити долбоору мына ушундай майрамдык кечеде Беладжо банкет холлунда башталып жатат. Андыктан бактылуу айым майрамдык кечесин ачык деп жарыялайбыз. Бул долбоордун өмүрүн мынчалык болот деп ойлоп турмун. Балким 1 жыл жашайт, же 2 жыл жашайт дегем. Ошол учурдагы коомдук 1 каналдын башкы директору Кубат Оторбаев агабыз суроо берген эле. Айымдарды кийиндирип, сулуулап, кайра эле 2 айымды сулуулай берсең, көрүүчүлөр тажап калбайбы бир эле нерсени улам кайталанышынан деп. Ошондо мен бир жоопту айткам. Ар бир айымдын тагдыры бул китеп деп. Биз бул жерде моданы, кийимди, сулуулукту, макияжды гана көрсөтпөстөн, айымдын ички дүйнөсүн, басып жаткан жолун, жана ошондой эле анын күчтүүлүгүн көрсөткүбүз келет. 5 жылдын аралыгында калп айтпасам биздин долбоорго 250дөн ашуун айым башкы каарман болду.
кош бүгүнкү биздин залыбызды толтуруп турган Нурбулак фондунун апалардан түзүлгөн өздөрүнүн наристелеринин, өзгөчө наристелеринин тагдырына байланыштуу бул фондду түзүп жаткан энелердин фондунун мүчөлөрү отурат. 200 айым бүгүн биздин 5 жылдык юбилейибизде официалдуу түрдө каарман болуп отурушат. Кол чап коюңуздарчы биздин каармандарга. Нурбулак фондунун негиздөөчүсү, директорун Нургүл айым, сизди сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиз. Күчтүү эне, үлгүлүү айым. Сөз сизде. Урматтуу коноктор, мен аябай кубанычтамын, толкунданып турам. Ушу долбоорго деген Анжелика айым бизди чакырып, катыштырып, ушунча апаларыбызды башты коштуруп, чындап айтканда биздин апалар деле ушундай эмелерге оңой менен чыга албайт. Ушундай аябай сонун имараттын ичинде, жакшы маанайда, жакшы көңүлдүү болуп келдик. Инсаныбыздарга, кичинекей бөбөктөрүбүзгө ушу дагы аябай кызык болуп жатат. Балдарыбыз аябай кубанып атат. Ошон үчүн Анжелика Кайратовна, сизге аябай ыраазычылык билдирем. Сиз да ушу үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз, ушундай көп иш-чараларды аткарып туруңуз. Сиз мындай айтканда биздин үй бүлөбүздүн мүчөсүсүз. Ушунча сыймыктанам сиз менен таанышып, ушундай 2 жылдан бери биз Анжелика менен таанышып, ушу 2 жылдан бери Анжелика бизди колдоп жүрөт, биздин фондду. Анан бүгүнкү күндө ушундай аябай бир чоң иш-чара кылып атат. Анткени биздин балдарды мындай коомго чыгарыш аябай эле оор. Бирок ушу күчтүү айым Анжелика Кайратовна ушинтип балдарыбызды, энелерибизди коомго чыгарып, аябай сыймыктанып атабыз. Рахмат сизге. Бүгүнкү биздин максатыбыз бир гана мына ушундай көмүскөдө калып, же болбосо көңүл бурулбай жаткан фонддорду жарнамалоо. Буюрса, алдыда, келечекте биздин ошол эле ишкерлер, ошол эле биздин чоң башка дагы инсандарга үлгү болчу инсандар, мен кайрымдуулукка мындай жасадым, мен кайрымдуулукка мынча 1000 сом котордум деген атаандашуу болсун дейт элем. Албетте айтат экен, айткан нерсе, баягы жасаган нерсеңди айтпашың керек деп. Бирок эгерде биз бири-бирибизге үлгү болбосок, ким бизге үлгү болот? Бардыгы айтылбай эле акырындан жардам берген инсандарыбыз бар. Алардын дагы тизмеги мына ушул Нурбулак фондуна сөзсүз түрдө жеткирилип көрсөтүлөт. Себеп дегенде ар бир нерсенин өзүнүн. Жана ошондой эле бактылуу айым долбоорунун фондунун директору Гүлина айымды дагы чакырып койгого уруксат этиңиздер. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан баарыңыздарды чын жүрөктөн бүгүнкү ушу татынакай бактылуу айымдын 5 жылдык юбилейи менен куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Анжелика Кайратова Кыргызстандагы таланттуу ырчы. Анжелика Кайратова Айым Стайл деген компаниянын жетекчиси, негиздөөчүсү. Анжелика Кайратова мына ушу бактылуу айымдын негиздөөчүсү. Бактылуу айымды Кыргызстанга белгилүү, жалпы Борбордук Азияга белгилүү кылган ушу Анжелика Кайратова. Кыргызстан аялдар конгресси Кыргызстан айымдар аттуу энциклопедияны чыгарганбыз. Ошо Кыргызстан айымдар энциклопедиянын татыктуу каарманы Анжелика Кайратова. Колдоп туралы. Эми биз Кыргызстан аялдар конгрессинин дагы бир жолу Анжелика, сенин жазаган ишиңе таазим. Мындай Кыргызстанда сенден ашып өтүп бул жактан жасаган иштер жок деп айтам. Эмне дегенде сен конкреттүү түрдө ушу иштерди жасап атасыңар. Мына биз Кыргызстан аялдар конгресси 25-26 жылда 73 долбоорду ишке ашырдык эл аралык маанидеги. Сен болсо 5 жылда момунча 250 аялды чогултуп алып, 200 айымга жакшынакай мотиватор болуп, бактылуу турмушту кантип куруш керек? Ааламга ушуларды сүйрөп, буларды бактылуу кылып атасың. Бул кандай чоң иш.
Анжелика, бүгін Қырғызстан аялдар конгрессінің атынан мына біздің аялдар конгрессінің мүшесі Молдобаева Гульсара эже, Молдобаева Асель эжелер атайын Ошский конгресс женщин болып атайын келішіп, сенің ішіңді Ошқодағы жайылтал деп атат, мультипликация қылалы депче. Ошто жалпы Қырғызстанда біз дағы ушундай аракет кылып атабыз. Бирок дагы бир жолу айтып кетейин, ушундай конкреттүү түрдө ар бир айымдын жүрөгүнө жеткирип, анан булардын бактылуу болуп аткан процессин көргөзгөн бул сен элесиң, сага таазим. Анда эмесе, урматтуу айымдар, Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан биз өзүбүздүн сыйлыгыбыздарды тапшырып койгонго уруксат бериңиздер. Гуманизм жана тынчтык идеалдарын ишке ашыруудагы эмгеги жана лидерлик сапаттарды көрсөтүшкөндүгү үчүн Кыргызстан аялдар конгрессинин эл аралык маанидеги лидерлик үчүн алтын медали менен Анжелика Кайратова сыйланат. Колдоп туралы, коштоп туралы, сыйлык куттуу болсун. Замир айым өз алтын колдор менен мынакей бүгүнкү биздин каарманыбызга тапшырып койсун. Кыргызстандын аялдар конгрессинин жылдын мыкты айымы медали менен Мурсиитова Чолпунай Канатбековна сыйланат. Анжелика Кайратованын оң колу десек дагы болот. Мына ушул проекттерде ар дайым өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүп, чыныгы ишмер, чыныгы таланттуу, чыныгы татыктуу инсан. Досубуз сыйлык кут болсун. Келиңиз. Албетте, мына ушундай күчтүү инсандардын артында күчтүү жардамчылары, колдоочулары көп болуш керек эмеспи? Азаматсыз. Баягы оруста сөз бар эмеспи, один в поле не воин дейт да. Мына сиздин кандай сонун командаңыз бар, ошо команданы ишке ашырып, аларды колдоп аткан сиздин жардамчыңыз экен. Кызыңыздай болуп, аябай жакшы көргөн жардамчыңыз экен. Биз ошон үчүн Анжеликанын ишин колдоо иретинде мына бүгүн чолпонду дагы медаль менен сыйлайлы деп келдик. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү майрамыбыз бул Кыргызстандын тарыхында жазып кала турган майрам. Эмне дегенде бактылуу айым деген проект ишке ашырып аткан Анжелика. Бул бир 5 жылдан кийин, керек болсо 1-2 жылдан кийин эле бул өзүнчө тарых болуп калат. Эмне дегенде ар бир бүгүнкү жазалып аткан телепрограммасы, ар бириңиздерге жардам берип аткан иши бул Анжеликанын Кыргызстандын тарыхын өнүктүрүүдөгү зор салымы. Сиздерге ыраазымыз. Мына ушундай сыймыктуу айымыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева, чоң рахмат. Бүгүнкү өзгөчө кайрымдуулук проектибизде дагы жок деп айта алган жок, анткени жүрөгү ак. Мына ушундай долбоорлордун ар дайымкы колдоочулары. Айжан айым, кош келипсиз. Сизге дагы микрофонду узатсак. Всем добрый вечер. Мы от лица компании, международной компании Smart Enrich хотим поздравить с такой великолепной датой, 5-летним юбилеем проект Бактылуу айым, всех телезрителей, всех почитателей этого замечательного проекта. Я считаю, что это огромный социальный проект, это огромный вклад в развитие всех женщин, в то, чтобы женщины Кыргызстана верили в себя, верили в свою уникальность, верили в то, что нужно мечтать, нужно жить, нужно творить, нужно любить. И вы знаете, миссия компании Smart Enrich перекликается с миссией телепроекта Бактылуу айым, так как мы, компания Smart Enrich, всегда верим в уникальность каждого человека. И, конечно же, я не могу отметить нашу замечательную, любимую Анжелику Кайратову. Мы ее очень сильно уважаем и гордимся ей как такой личностью, которая несет в себе красоту, мудрость, успех. И все это всегда правильно преподносит нам и
становится для каждой женщины, для каждой девочки, для каждого человека в нашей стране большим-большим примером. Мы желаем вам неиссякаемой энергии, всегда будьте в здравии, в здоровье, и чтобы все ваши проекты были успешны, и вы нас всегда радовали своими успехами, своей красотой, и мы всегда будем рядом с вами. Чоң рахмат айтабыз. Бүгүнкү күндө биздин 200 апага тең атайын белектерин камдап келген жана ошондой эле ар бир көрсөтүүбүздү бир чоң корзинадан бардык продукциясын жана ошондой эле акчалай жардам берген мына ушул компаниянын жетекчилери Солтоевдордун үй бүлөсүнө ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле сизге дагы жанайым ыраазычылык катыбыз менен сизди куттуктап жана ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. Албетте ыраазычылык каты биздин аялдар конгрессинин жетекчиси Замира Акбагышева айымыбызга ыйгарып коюуга уруксат этиңиздер. Жана ошондой эле биздин бүгүнкү Бактылуу айым клубунун ардактуу мүчөсү жана ошондой эле лидери катары биз дагы кичинекей балдарыбыздын мынакей мээрими менен жасалган значокду табып коюуга уруксат этиңиз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Элибизде мына ушундай сыймыктуу айымдарыбыз көп болсун дейбиз. Анткени мына ушинтип тамчыдан көл куралып Кыргызстаныбызды алдыга жылдырат эмеспизби? Мынакей Замира айым өзү сурандыгында кол чоп туралы, коштоп туралы. Чоң рахмат сизге. Терең ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңызды бөлүп келгендиңиз үчүн. Бактылуу айым реалити долбоорунун каармандарына колдоо көрсөтүп, алардын ийгиликке кадам ташташына себепкер болгонуңузга жана ошондой эле Нурбулак фонду менен уюштурулган бүгүнкү кайрымдуулукка активдүү катышканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндөн баштап сиз дагы Бактылуу айым реалити долбоорунун мүчөсү болдуңуз. Ошондой эле бардык Smart Trade компаниясынын айымдары дагы клубтун мүчөсү болду деп официалдуу түрдө айта алабыз. Чоң рахмат, Айжан айым. Выражаем огромную благодарность за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете такой шикарный проект, за такой масштабный проект Бактылуу айым. Давайте похлопаем. Бурные овации, друзья. Албетте, Бактылуу айым телекөрсөтүүсүнө өзгөчө салым кошкон биздин айымдарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Сыйлыктарыңыздар кут болсун. Урматтуу кечиңиздер менен урматтуу коноктор, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жыргап жаша деген чыгарманы аткарып берейин. Барыңыздар, жыргап жашаңыздар. Айтайын, байқағын, барыңда ден соолук болсун дайым. Yorubay, sırxabay, жолуңдан жолуксун миң бир талай. Жыргалды өмүр сүрүп шаңдуу жаша. Идесең айлана жашарат. Өмүр бул табышмактуу чоң тамаша. Билесең көңүл серги отталат. Жаша, жыргап сен жаша. Come on, come on, come on, bilesin yaşa. Come on, come on, hey, caynağın, dalbağın, ömürde. Кеңден болсун майрамы. Жыргалды өмүр сүрүп шаңдуу жаша. Идесең айлана жашарат. Өмүр бул табышмактуу чоң тамаша. Билесең көңүл серги отталат. Жаша, жыргап сен жаша. Come on. Мен Балык шаарынан Кайтиева Гүлзат, уулум Акматбек Нурислам 7 жашта. Ушу Нурбулак фондунда мен 2 жылдан бери кошуламын.
ушул жаңы жылдын алдында ошо Анжеликанын бактылуу айым теле долбоорунун 5 жылдык маракесин куттуктаймын. Жана ошондой эле ушу апаларга ден соолук, кичинекей бөбөктөргө ден соолук каалап кетем. Баспагандар басып, сүйлөгөндөр сүйлөп кетсин. Кудайым ошо шифасын берсин. Жалпы келе жаткан жаңы жылга жалпы кыргыз элине бактылуулук, таалайлуулук анан тынчтык каалап кетмекчимин. Разычылык катыбыз бар мына ушул Анжелика Кайратованын атынан жана ошондой эле биздин фонддун атынан кереметтүүрүңүз үчүн. Албетте мына Беки Исраилов сыйланат разычылык каттарыбыз менен. Мына ушул жерде Салиев Жумадыл Раджапович деген мырзабыз бар экен. Келиңиз келип койсоңуз аябай жакшы болот эле. Андан тышкары Жунушев Бакытбек Сатыбалдиевич, келиңиздер. Сиздерге разычылык катыбыз бар. Бүгүнкү Бактылуу айым теледолбоорунда мына ушундай өзгөчө кечебизди салым кошуп бергендигиңиздер үчүн. Бүгүнкү биздин Бактылуу айым теледолбоорубузду колдоп, кубаттап, анан куттуктап келген агаларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Анжелика Кайратовна, сөз сизге берели. Бакытбек агабыз менен биз Бактылуу айым реалити долбоору аркылуу таанышып калганбыз. Карылар үйү деп аталганы менен бул мээрим үйү деп аталат. Мына ошол жерде апабыз бизге башкы каарманы болгонуңуз эсиңизде болсо керек. Ачки тагынган комуз черткен апабыз мына ушул Бакыт агабыздын үйүнүн тургуну. Мына ушул үйдөгү бардык аталарга, апаларга салам жолдойбуз. Кире жаткан жаңы жылыңыздар менен жана ошондой эле бул жерден дагы Жибек аттуу биздин мүмкүнчүлүгү чектелген айымыбыз дагы башкы каарман болгон. Ал дагы эсиңиздерде болсо керек. Мына ушул үйгө барганда өзгөчө жылуулуктуу, өзгөчө мээримдүү жана ошондой эле жоопкерчиликтүү башчыны сизден көрүп алдым. Көптөгөн үйлөр бар, баш калкалаган. Бирок ушунчалык өзүңүздүн үйүңүздү карап, ушунчалык мээримиңизди төккөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө дагы биздин Бактылуу айым фонду менен биргеликте биздин өнөктөштөр дагы Эмаком курулуш компаниясы мына ушул аталарга, апаларга ысык чай ичкенге боз үй айтылган болчу. Мына ошону биз сиздерге, сиздердин өтүнүшүңүздөр боюнча акчалай берсек, балким башка жабдыктарга дагы керектир. Дагы да болсо мына ошол боз үйгө дагы башка өнөктөштөр табылар. Же боз үй аласыздарбы, өзүңүздөр билесиздер. Себеп дегенде бул жерде буга чейин сиз ал үйдө директор болсоңуз, азыр дагы жаңы директор агабыз мынакей бул жерде турат, Жумадыл агай. Андыктан сөздөрдү сиздерге берип койгонго уруксат этиңиздер. Чоң рахмат, Анжелика Кайратовна. Бүгүн биз Бактылуу айым долбоорунун 5 жылдык маракесине келип катышып атканыбызга өтө аябай кубанычтабыз. Эми Анжелика Кайратовна жалаң эле Бактылуу айым долбоорун жетектебей, тиги демөөрчүлүк иши менен да алек болуп жүрөт экенсиз. Сизге чоң ыраазычылык. Жалпы ушу биздин Төмөнкү Серафимовка да жашаган карылар үйүндө жашаган жашоочулардын атынан мен сизге чоң ыраазычылык билдирем. Жана айтып кеткен боз үй тууралуу дагы бул абдан эң керектүү бизге жабдык чындыгы. Чоң рахмат. Мындан ары дагы Анжелика айым сизге ишиңизге эң албан ийгиликтерди чын жүрөктөн каалайбыз. Жалпы жашоочулардын атынан каалап кеткенге уруксат этиңиздер. Ар дайым бар болуп, тиги ишиңизде ийгилик болсун. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Ушу бүгүнкү ушундай сонун жерде сонун ушу кандай десе ушундай залда жолугушуп атканыбызга мен абдан кубанычтамын, Анжелика. Сиз бизди ушу чакырып, ушу биздин сиздин долбооруңузга ушу чакырып, мына бир эмес 2 жолу ушу Бактылуу айымга биздин ушу айымдарыбызды ушу долбоорду чыгарып, бул дагы бир жагынан эмне? Бул Анжеликанын кандай десем, ушу Кыргызстанда эң чоң интернаттын бири ушу Нижний Серафимовкада. Ушул жакта мен ушу 10 жыл ушул жакта иштеп, ушул мынакей ушу 2 жылдын ичинде ушу биз 2 долбоорго катыштык деп жаңылбайбыз. Сага Анжелика чоң рахмат, потому что бизди бүт Кыргызстан көрүп, ошондо биздин ушул жерде жашап аткан өзгөчө адамдардын баарын көрүп, ушуларды биздин апаларыбызды ушундай абдан кубанычтыргансыздар. Особенно ушул акыркы ушул долбоордо биздин Айым бүбү деген апабыз чыккан.
ал ушул дагы эле ушул көргөн сайын ушул көз астында элестетип атам, ушул кантип ал басып атканын, кантип ушул кирип барып, ушул кийимдерин кийип, кайра ушинтип ушундай бактылуу болгон адамды мен чын айтканда абдан ушундай бир көрдүм. Себеп алардын дагы жашоолору абдан тагдырлары абдан оору. Анан ушунчалык ушул сценага чыгып, өзүнчө эле абдан ушундай бактылуу өзүн сезди. Сага чоң рахмат, Анжелика, ушундай кандай десем мындай ушундай эсте кала турган нерселерди, эсте кала турган жумуш, ушундай эмелерди калтырып атканы үчүн сага ушул 5 жылдык мааракеңиз кут болсун. Мынакей Гүлбара эже, мен ойлоп атам, апаңыз абдан кубанычта ушундай көрүп алып, мен дагы ушу апам дагы мен да ушу интернатка иштеп атканда директор болгондо абдан кубанганда, мынакей ушундай апамдын эмесин мен элестетип атам. Ал киши болсо жок болсо дагы, но сиздин апаңызды түшүнүп атам да, ушундай абдан ушуну сизге дагы таазим, Гүлбара эже. Рахмат сизге ушундай Анжелика айымды ушундай чоңойтуп, өстүрүп, ушундай даражага жеткизгениңизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе куту үйдөн куру чыкпай дейт. Биздин ыраазычылык каттарыбыз дагы сиздерге болсун. Ар дайым аман болуңуздар. Ар бир биздин теледолбоорубузда колдоп келе жаткан Эмаком курулуш компаниясынын өкүлүн чакырып коюуга уруксат этебиз. Бул курулуш компания менен иштешүүгө жана жарнамалоого жана жүзү болууга менин макулдугум кайрымдуулук фонд болду болуш керек. Эмаком кайрымдуулук фонду, фонддордун арасынан лидер катары тааныйбыз. Эмиль Рамидинович мырзага жана ошондой эле анын үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей Серафимовкада биздин апалар аталар үйүнө айтылган убадабызды мынакей бүгүнкү жаңы жыл астында маселе чечилет экенине Кудайым батасын берген экен. Мына ушул ыраазычылык катты мына ушундай иш чараны колдогону үчүн Эмаком курулуш компаниясына айдайым сизге берип коюуга уруксат этиңиздер. Албетте дагы бир рет куттуктап коелучу. Айрасы каттарыңыздар кут болсун. Өткөн өмүрдөн өздүктүнөмөн мен өзүңдү издеген. Талай эмени таптым мен сени тунук сүйүү из менен. Сүйүү жолунда ар бир оюмда бир өзүң бол жанымда. Агарган ак таңыңда бул жашоомдун баарында. Келчи ардагым колуң кармайым. Мезгил жарыгын сага арнайым. Жалгызым жанымай жашоодогу жазымда. Сен барсың мен бармын, сүйүм сени жанымбай. Жалгызым жанымай нур жүзүң сүйүп таңымдай. Канча жыл күтүп жүрөгүм сүйүп мен сени жаным таптым ай. Бизден сеп жүргөн экөөбүз күткөн наристе биз улубуз. Өзүңдөй болсо бийикке консо аткарылат оюбуз. Бир кыялыбыз наристе кызыбыз өзүңдөй болсо деймин. Ойлонуп менен сени жараткандан тилеймин. Келчи ардагым колун кармайым. Мезгил жарыгым сага ардайым. Жалгызым жанымай жашоодогу жазымда. Сен барсың мен бармын, сүйүм сени жанымбай. Жалгызым жанымай нур жүзүң сүйүп таңымдай. Канча жыл күтүп жүрөгүм сүйүп мен сени жаным таптым ай.
мезгил жарығын сағардайын. Жалғызым жаным ай, жашодығы жазымдай. Sen varsın, men varmın, suyum seni canılbay. Жалғызым жаным ай, nur yüzün suyu tanımday. Qancha jıl күтіп, жүрегім сүйіп, мен senin жаным таптым ай. Qancha jıl күтіп, жүрегім күйіп, мен senin жаным таптым ай. Алтымыш Кадыров агайыбыздын оолу талант Алтымышка Ая Садырова сыйларсын. Чоң рахмат. Чыгармачылык мени абдан сонун инсандар менен жетелеген үчүн мен бүгүнкү ийгиликке жетип турамын. Чыгармачылык мынакей эң сонун инсандарды колума кол, бутума бут, оюма ой кылып кээде Анжелика же мындай кылсак туура болот экен. Келиңиз мындай кылалы десе, мен ушулардын ою менен дагы боломун. Сап башынан айта турган болсом, менин эң алгачкы ошол Бактылуу айымдагы менеджерим Дастан. Андан соң биздин дагы менеджерибиз эң мыкты айым Жибек. Мына бүгүнкү залыбызда кооздуктар, гүлдөр, киребештеги сонун бардык биздин айтор Бактылуу айымдын 80% сахнасын кооздугун өз колу менен жасаган Санжар мырза, Диадема Декор компаниясы. Ошондой эле биздин эң мыкты автоуналарды ойноткон менин giveaway'im бар. Баарыңыздарга белгилүү болсо керек. Айпери менен Кыял ортого чыгып коюңуздар. Биз быйылкы жылдын эсебинде Nissan Murano жана ошондой эле BMW X5 жана Mercedes, кыпкызыл Mercedes үлгүсүндө автоунааны Instagram аркылуу ойнотконбуз. Бардыгы 100% ачык өткөн. Жеңүүчүсү бул жерге атайын келип олтурат. Сахнага келип коюңуз. Эми жаңы жыл астында да белектерди берген табыз. Түшкөн каражаттын бардыгына көпчүлүк Instagram жылдыздары гонорар алышат. Мен алган гонорарымдын бардыгын мына ушул кайрымдуулук фондторго өткөрүп берүүнү туура көрөм. Себеп дегенде аны мен бул Instagramды өзүмдүн баягы акча коротуп же бир кандай салым менен сатып алган эмесмин. Бул элдин жардамы менен чогулган 1,5 миллион катталуучу. Элден келген нерсени элге кайтарып берүү дагы туура деп ойлоймун. Айпери жана Кыял, рахмат сиздерге. Жана ошондой эле биздин Бактылуу айымдын ар дайымкы дизайнери. Бардык жөнөкөй кездемеден 2 мүнөттөн баштап 10 мүнөткө чейин сонун көйнөктөрдү жараткан. Биздин көрсөтүүбүздүн 90%-дагы өз колу менен жасайм долбоорунун жетекчиси дизайнер Арзубек Ванама. Кече көйнөктөрдүн автору. Ошондой эле биздин Анжелика Production, Star KG продюсердик борборубуздун дагы бир продюсери, менеджери Алга, Kidstar, Teen Star'дын продюсери Дауд мырза. Ошондой эле бардык менин долбоорлорумду ишке ашырганга жардам берген, айтор мага ушундай дем күч берген, ош жергесинен тапкан сиңдим бар бир тууган. Чолпон ай болсун. Анан бул жерде Rotary клубтун дагы президенти Акина айым дагы келет болчу. Өзүнүн атынан жардам катары 11 декабрда өтө турган Алена Высоцкаянын чыгармачылык кечесине 2 кагаз берген. Бул жерде демөөрчүлөрдү мен билем, капчыктарында баягы балдарыбызга деген арнаган акчалар бар экен. Бул билетти эгерде биз азыр акчага алмаштырсак, кайрымдуулук иретинде бул жерде кутучага акча түшсө туура болот болуш керек. Андыктан эң башкы баасы 2000 сомдон башталат. Кимдеги мына ушул билетти азыр алам десе, колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар болот. Албетте, кайрымдуулук үчүн бүгүн мына ушул 2 билетти аукционго коебуз. Мүмкүн 2000ден да жогору алам деп калаттыр, Рустам мырза дароо колун көтөрдү. Демек биздин кутучабызга заманыбыздагы эң мыкты тиш доктур келеби Рустам сахнага. Кол чап коелучу. Жана ошондой эле Бактылуу айым долбоорунун бардык айымдардын тишин жасап берет бекер ар дайымчы. Албетте. Сонун инсан, апакеси мыкты тарбия берген уул катары сизди билемин. Андыктан бул концертке келип көңүл ачып кетиңиз. Ал эми сизден түшкөн каражат бул кутучага азыр эле түшсө деп мен суранат элем. Бул жака бизге Рустамга дагы значок берип коюңуздар. Апакеси бүгүнкү күндөн баштап Бактылуу айым клубунун мүчөсү болду. Дагы барбы? 2000 сомго бир билет, эң мыкты Миргүл айым келиңиз деп бараткандачы жетишпей калганда. Кыргызстандын миссис, турмушка чыккан, өзүнүн бою узун уулу бар. Супсулуу айымыбыз дагы мына ушул кайрымдуулук ишине колун көтөрдү. Кыргызстандын бизнес-вумени дагы. Миссиси деп койсок болот. Кыргызстанды көптөгөн эл аралык сынактарда мына ушундай татыктуу көргүзүп келет. Кол чап койсоңуздар кайрымдуу инсандарыбызга.
чоң рахмат. Өз колуңуз менен салып коюңуз. Аны эмесе ыраазычылык катыбызды Азамов Нурсултан сизге айгарып коелу, келиңиз сахнабыздын ортобузга. Отосун келип бир эстеликке сүрөткө түшөлүк дагы. Мына сиз алып берген колясканы сахнага алып чыгып берип коюңуздарды жана каарманыбызды сахнага биздин кичинекей наристебизди чыгарып коюуга уруксат этиңиз. Ар бир берилген баягы кайрымдуулук иш-чара мына ушундай ачык көрсөтүлүп берилет. Себеп дегенде үлгү болушубуз керек. Мына бул жерде көрүңүздөр, менин ар бир командамдын мүчөсү балким көп акчадан чогулду же аз акчадан чогулду. Анын баардыгы эле көп нерсени чече бербейт. Эң негизгиси жүрөгү менен берип аткан, өздөрүнүн эмгеги менен тапкан акчасын кайрымдуулукка жумшап атышат. 6 саны аман инсандар үчүн сезилбейттир, бирок биздин балдарыбызга көмөктөшкөнгө, кол сунганга жардамдашкан Анжелика Кайратованын эң мыкты жанында жүргөн жандоочулары Нурсултан мырзага дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, кайрымдуу бололу, бир бололу. Биздин бөбөктөрүбүз, кичинекей наристелерибиз дагы айыгып, буйруса биздин катарыбызда бактылуу узун өмүр сүрсүн дейле. Чоң рахмат, Кудай таалам иштериңиздерге көптөгөн берекелерди берсин. Нурсултан сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Мен де өз кезимен пайдаланып, албетте ушул жакта биздин бир туугандарыбызга Алла тааламан шыпа тилейм. Ал эми бизге ушул жактагы кайрымдуулук кылган эже байкелерибиздин урматына, бардык коноктордун урматына мен чын жүрөгүмдөн таазим этүү менен бирге жакшы чыгармаларымды сиздерге белек катары сунуштайын. Калып коюңуздар сиздер үчүн. Senden tabamı Жүрөгүм өзүңө байланды Сезим толкунда бир сага колсунар Махабат жолуна умтулар Кабарың билбей жүрөк кагылып сени сыяк Кайгымын басып жүдөп сагынам, сагынам Жанымда күнөт, мүнөт, жамалың чиркин сүрөт Алыска кетсем жүдөп сагынам, сагынамын, сагынам Suyup baramın Sezip koyçu menin abalım Sağa jakındap jamaldan alısta Ümit menin düynüm kalkına Kabarın bilmey жүрөк Kagılı seni sıyak Kaygımın bası жүдөp Sağınam, sağınam Canımda gündür münöt Jamalın çirkin sırat Alızga getsem жүдөp Sağınam, sağınamın sağınam Маңайыңыздар жакшыбы? Тамаңыздар татты болсун. Албетте биринчиден мен бул ушул жакшы салтанаттуу күн менен досубуз Анжеликаны чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Себебинде Анжелика чынында абдан мыкты иш алып барды. Өзүнүн баягы айымдык жактан дагы өзүнүн эркек экенин көрсөттү дегендей. Анан албетте бул долбоор бир гана өзүнүн жеке бактысын камтыбастан башка айымдардын дагы бактысын камтыганга байланыштуу. Албетте ушул сыяктуу долбоор уланса деген жакшы ой тилектерибиз бар. Ошол бардык айымдарды Анжеликаны ошол бардык ушул
проектке катышкан баардык айымдарды чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Мындан кийинки жашоосу мындан да бактылуу болушуна чын жүрөгүмөн тилектештим. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Алла таалам баардыгыбызга ден соолук берсин. Рахмат. Омар, билесизби, мына бүгүн сиз өзгөчө биздин Бактылуу айым долбоорунда жана ошондой эле Нур Булак фонду менен биргеликте уюштурулуп жаткан юбилейибизде өзгөчө чын жүрөктөн келип куттуктап келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылык кат менен сыйланасыз. Ушунчалык Кудайымдын көзү сиз тарапка түз болуп тур. Жөн гана түз эфирде сиздин атыңыз чыгып калды. Өзүңүз дагы мынакей Алла Таала жолунда Кудай деген инсан экенсиз. Мен ойлоймун, уна жакшы эле баягы сизге пайдасын берип атса керек деп сөз сизде болсун. Биринчиден бүгүнкү 5 жылдык Бактылуу айым долбоорунун кечеси менен куттуктайм Анжелика чын жүрөктөн. Жалпы кыргыз элиме пайдасын келтирип жүрөсүң, Аллах ыраазы болсун. Биз дагы күтүлбөгөн жерден ушундай береке алып калдык. Биринчиден Кудайга шүгүрлөр болсун, экинчиден сизге ыраазымын. Анан бүгүн апам келе албай калганына байланыштуу сизге 1-2 сапыр жазып жөнөтүп эле, ошону окуп коеюн. Береринде Кудайым өзүнүн сүйгөн пендесин кылат экен карасаң, жакшы иштерге себепкер, жакшылыкка себепкер кызым дайым бар болгон. Журттун тийип батасы ак элечек оронгон, кадыр бактуу жар болгон деп ушул сизге ырсаптарын апам берип эле. Чоң рахматыбызды билдиребиз. Албетте жүрөктөн чыккан ырсаптарын биздин эжекебиздин апасы. Автоунаңызды өзүңүз айдап жүрөсүзбү же эмне кылдыңыз? Автоунаны ошол өзүм жактын кайын журт менен анан өзүбүздүн кеңешип, өзүм атама белекке берейин деп чечтик, ошол буюрса атама беребиз. Ата-энелерибизге мына ушундай белектер ыйгарылып берсин. Элибизге рахмат, жана ошондой эле биздин ГБПге катышкан бардык спонсорлорго рахмат. Мына ушундай сонун автоунааны эл арасынан эле утуп алган сизге дагы рахмат. Ар дайым жакшылыкка ишенелик. Саламатсыздарбы, ардактуу коноктор. Бүгүн ушу Анжелика же баш болуп уюштурган Бактылуу айым передачасынын кайрымдуулук кечесине келип отурам. Ушундай маарекелер аябай көп болсун, жашоодо балдарыбыз оорубасын, Алла таалам шифасын берип, ата-энелерге ушундай бир күч кубат, ден соолук берсин. Ушундай маарекелер көбөйө берсин, аябай сүйүнүп, жакшы маанай менен келип ырдап туруп атам. Сиздерге дагы чоң ийгилик. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Биздин мына ушундай татынакай, үнү дагы керемет Толгон Арзикиевага бүгүнкү кечебизге салым кошкондугуңуз үчүн мына ушундай сонун биздин мүчөбүз болдуңуз деген белекти өзүңүз тагып аласыз деген үмүттөбүз. Ыраазычылык катыбыз, кол чап туруңуздар. Sezim caraşı, biz bir cürübüz canaşı. Bizdin suyu, tunuk suyu. Menin жалгызым жашоо жарыгым. Sen menin жылдызымсың, сүйүү ашыгым. Сага арнап жүрөгүм, sen деп жашап жүрөмүн. Кандай бакыт. Жылдыздар жылмайып, суктанып карашат. Аюга жан сайын, сезимге жарашат. Бир согуп жүрөгүбүз, биригип күндөрүбүз, биз бирге үмүттөбүз. Жылдыздар жылмайып, суктанып карашат. Аюга жан сайын, сезимге жарашат. Бир согуп жүрөгүбүз, биригип күндөрүбүз, биз бирге үмүттөбүз. Эркелеп сага, кайрадан кайра. Эркелеп сага, сүйүү багында. Бұл дүниеде бақыттымсың менің жаным, жарық берген жарығымсың менің. Жашай берсін біздің сүйі дайым, жаңыл балычы сүйін жаным. Бұл дүниеде бақыттымсың сен жаным, өзің үшін ақылымсың сен. Жашай берсін тұнық сүйі дайым, бір болу жаңыл балычы. Жылдыздар жылмайып, суқтанып қараш.
карашат айлууга жан сайын сезимге жараша бир согуп жүрөгүбүз биригип күндөрүбүз биз бирге үмүттөбүз жылдыздар жылмайып султанып карашат айлууга жан сайын сезимге жараша бир согуп жүрөгүбүз биригип күндөрүбүз биз бирге үмүттөбүз Менин атым Насихат. Мен 3 баланын энесимин. Кичүү кызым 14 жашта. Сезим синдром Дауна менен биз бүгүн ушул бактылуу айым долбоорунун 5 жылдык кечесинде отурабыз. Ушуну уюштурган Анжелика айымга иштерине ийгилик, ден соолук, ийгилүүлүк, багыт каалайбыз. Ошондой эле ушу келе жаткан 2020 жаңы жылыбыз жакшылыктарды алып келген, ийгиликтерге бай, жемиштүү жылдардан болсун. Эл журтубузга тынччылык каалайм. Баарына жакшылык каалайм, токчулук болсун. Дайыма асманыбыз ачык болсун, жүзүбүздөн күлкү кетпесин. Чоң рахмат, урматтуу коноктор. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, Анжелика айымды 5 жылдык мааракеси менен куттуктап, сиздердин батаңыздар менен Анжелика айымдын жеңил колу менен эң алгач сахнада турабыз. Албетте, биз сиздерге болсо ыраазычылык катыбызды билебиз. Эми чыгармачылык жолду өйдөдөбү, кылдыйда жөлөк болчу инсан керек. Албетте, мыкты инсандын колуна сиздерге дагы жуксун деп калып койсун ыраазычылык каты. Кумара тобуна өзгөчө кол чабуулар болсун, ардактуу коноктор, келиңиздер. Бүгүн наристелерибиздин мынакей коштоосунда сонун майрамдык кече болуп атат. Биздин башкы мынакей Кумарат дуэтиндеги мырзаны тааныдыңыздар болуш керек. Кызганба деген клипимдин каарманы болгон биздин кыргыз уулубуз. Өзүнүн Думанаев деген жакшы моделдик агенттиги бар. Сулуу айымдарды, мырзаларды подиумга чыгарып жүрөт. Өзү дагы модель, айым дагы биздики модель. Эми көрсө таланты капка катсаң да болбойт экен. Эми ырдап чыгып атышат. Ак жол тилеп коелук. Бүгүн мына ушундай кайрымдуулук иш-чарабызга келип отурат. Ыраазычылык катыбызды билдиребиз. Бүгүн мына ушул жерде биздин Нурбулак фондундагы шахмат боюнча чемпион кызыбыз отурган экен. Албетте, эгерде бул жерде болсо ордундан туруп койсо жакшы болот эле. Жана ошондой эле Instagram баракчасында мен да бир кичинекей кыз тапкам, аты Дурдана. Бул жерде апакеси менен келип отурат. Келе кой сахнага. Сага арналган белектерибиз бар. Жана ошондой дагы бир нерсеси, келечекте мен Анжелика Кайратовнадай болом дейт. Келечекте президент болчу кыз деп коеюнчу, өлкөбүздү башкарган кыз болот. Азыр тааныйт болуш керексиздер. Андан соң бул сахнага саламатсызбы, биздин чемпионкабыз, кол чабуулар болсун, шахмат боюнча Нурбулак фондуна бүгүн биздин бактылуу айым долбоорунда 5 жылдын аралыгында эң мыкты өнөктөш аталган The Face Shop дүкөнү бар. Табигый корамдан турган Корея косметикасы. Бүгүн биздин көпчүлүк мына ушул фонддогу апаларга белегин алып келиптир. Муну сизге тапшырып коюга уруксат этиңиздер. Биздин командабыз азыр сахнага алып чыгып берип койсун. Анан бул сахнага биз дагы бүгүнкү кечебиздин мынакей ресторанда сонун өтүп атканына өнөктөш болгон, чыгымдарыбызга жакшы финансылык жактан жардам берген мыкты косметолог Давлетова Мерим айымды чакырып коюга уруксат этиңиз. Бул жерге дагы апасы менен келип отурат. Эне үчүн бул сыймык деп мен эсептеймин. Жана ошондой эле Жанара айым жакынкы арада «Женщина может все» деген жакшы проектти алып чыгып атабыз. Айымдарга үлгү болот. Мына ушул айымдар менен алгачкы каармандарым. Бул айымдар бардыгына жетишет, эне болууга жетишет, айымдарды сулуулаганга жетишет. Жана ошондой эле биздин Жанара айым психологиялык жактан дагы мотивациясын берип, мына ушул Нурбулак фондундагы айымдарга байма-бай бекер мотивациялык тренингтерди өтүүгө даяр. Кааласаңыздар онлайн аркылуу, WhatsApp'та группада, видео аркылуу, кааласаңыздар жолугуу аркылуу биздин Star KG Production студиябыз Эл Travel'дын кеңсесинде эми Жанар айым бардыгыңыздарды кабыл алат, бардыгыңыздарды чакырабыз. Мына ушул The Face Shop дүкөнүнөн келген белектерди кабыл алып коюга уруксат этиңиздер.
Албетте, ZP Shop дүкөнү сиздерде мыкты косметика Кореядан келген биздин сүйүктүү айымыбыз Мира Шукуралиевага терең ыраазычылык билдиребиз. Өзү дагы мына элибизге, жерибизге кайрымдуулук кылып жүрөт. Мына ушундай айымдарыбыздын учу улана берсин деп айтып кетпесек болбойт. Сөздүү болсо мен биздин ардактуу коногубузга берип койгон көрсөтетиңиздер. Дурдана кандайсың? Тааныгандар барбы? Алгач суроо берип коеюнчу. Дурдананы тааныгандар Тартынбайсың, барбы? уялбайсың. Ким тааныды? Кол көтөрүп коюңуздар. Дурдананы барыбыз эле таанып калдык. Интернет жылдызы болуп калды. Депутаттарыбыз күлүп жибергенде, толкунданып ыйлап жиберген. Барыбыз эле тааныйбыз бул кызды. Эми болсо бизге сөз берип атат. Эч качан тартынбайм дейт. Себеп дегенде билесиңби? Канчасы мени дагы шылдыңдап күлүшөт. Кээ бир туура сөзүмдү дагы туура кабыл албай калгандары бар да. Туура сөздү айтып атсаң дагы туура эмес көргөндөрү бар. Сен эч кимге көңүл бөлбө. Сен өзгөчөсүң. Анда жалпы эл менен учурашып, балдарыбызга каалоо тилек айтып кет. Макулбу? Бардыңыздарга салам. Менин атым Дурдана. Барыңар ден соолукта болгула. Дагы? Бактылуу болгула. Бактылуу болгула. Ата энеңдин аты? Муслима. Эжеке залдасызбы? Кичинекей наристеси менен келиңизчи сахнага. Сизге болгон белектерибиз бар. Биз апакесине жана ошондой эле сахнабызга Гүлнур Асанова айымды чакырып койгон көрсөтөтүңүздөр. Атайын кучагындагы ошол гүл менен эч качан солубаган гүлдөрдү азыр белек кылабыз сиздерге. Анан биздин бүгүнкү күндөн баштап Дурдана Kids Star тобунун солисткасы болду. Ырдайсыңбы? Ишене албай турат. Эми биз чоң сахнаны багындырабыз, ырдайбыз, бийлейбиз. Star KG продюсердик борбору мына ушул Дурдананын бардык чыгымдарын өз мойнуна алып, келечектеги жылдыз кылып чыгарууга аракетибизди көрөбүз. Сонун жаңылык бар экен, анда эмесе келиңиз. Ооба, биз Дурданадан айттык, кыялыңды эмне каалайсың, кандай белек каалайсың десем, үйдө мендеги бардык нерсе бар, мага эч нерсенин кереги жок дейт. Бирок ошонсо да билебиз, көп балалуу энелердин катарын толуктайсыз. Өзүмдүн жеке атымдан мен Дурданадан акырын сурап калдым, апаң кантип кир жуйт десем, колго жуйт дейт. Анда кир жуучу машина сага бериш керек турбайбы деп куланыш урасам, ооба дейт. Кир жуучу автоматтык машинаны ыйгарабыз, жана ошондой эле акчалай белегибиз бар. Кышында үйүңүздөрдө жылуу болсун, ар дайым ысык нандын жыты чыгып турсун. Мына ушул белектерибизди чын жүрөктөн кабыл алып коюңуздар. Биздин Дурдана дагы, апасы дагы бактылуу айымдын мүчөсү болду бүгүн клубтун. Анда эмесе конокторубузга сөз кезегин берели. Ооба, Мирим айым бүгүн Жанар айым экөө биргеликте мына ушул Биладжо ресторанына кеткен чыгымдарды өз мойнунда алып отурат. Эки айымыбызга ден соолук каалайбыз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым лидер болуп жүрөрүңүздөр. Чоң рахмат. Анжелика бизде дагы ушундай бир жакшы нерселердин күбөсү болгон мүмкүнчүлүккө. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген апалар мен үчүн бул супер геройлор деп айтам, анткени күндө сайын Анткени Мерим өзү дагы сиздерди сезет, билет, ошол себептерден кол чаап коюңуздарчы, келиңиздер. Сиздерди жан дүйнөсү менен билет, сиздердин маселеңиздерди. Урматтуу бүгүнкү кечтин коноктору, сиздерди ушул мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын майрамы менен куттуктайм. Бирок чындыгын айтканда, бул ушул мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар биздин жашообузда бизге сыноо катары берилди десем болот. Анан биз мисалы 6 саны бар адамдар деле чындыгын айтканда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан дагы жаман болуп, азыркы учурда мисалы ошол өзүнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонбой ар түрдүү жаман иштер менен акча таап дегендей же болбосо эч кандай мындай пайда алып келбей жашап жатат десек болот. Бирок бизге ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мотивация болуш керек. Биз өзүбүздүн ушул ден соолугубуздун чыңына ыраазы болушубуз керек. 6 саныбыз аман болуп туруп, ушул Аллах Таалам берген бүт мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек демекчимин. Ал эми Анжелика айымга каалоорум эң биринчиден ден соолук, чындыгын айтканда өтө күчтүү сиңдим десем болот. Анткени мына канча деген сөздөр, канча деген ар түрдүү нерселердин бардыгын жеңип, мисалы, ошол өзү гана бактылуу болбостон канча жүздөгөн айымдарды мисалы бактылуу кылам деп аракет кылып жүрөт. Чыныгы
эң күчтүү айымдардын бири, Кыргызстандын тарыхында кала турган айым деп айтмакчымын. Ошондуктан Анжелика өзү дагы эң айымдардын бактылуусу болсун. Рахмат. Оозуңузга май дейбиз, терең ырашып билдиребиз. Анан албетте шахмат боюнча биздин чемпионкабыз отурат алдыңыздарда бир. Чемпионго кантип кол чапчу эле колдоп коштоп койбойсуздарбы? Анан микрофон узаталы албетте. Рахмат. Бүгүнкү кеченин коноктору, уюштуруучулары, Анжелика айым, Нурбулак фондунун жетекчилери, Нургүл эже, Ширин, ушундай бир өзгөчө кечен уюштуруп, өзгөчө балдардын энелерин көңүлүн алып атканыңарга чоң рахмат. Барыңыздарга ден соолук каалайм. Балдарыңыздар эч качан оорубасын. Уюштуруучулар, келген демөөрчүлөр, ишиңиздерге ийгилик. Менин кызым мүмкүнчүлүгүнө чектелгениге карабастан физический акыл жагынан Кудайым берген акылды ыраазымын. Шахмат боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону. Быйыл июль айында өткөн дүйнөлүк чемпионатка Америкага барып келди. Ал жактан жакшы оюн көрсөттү. Тилекке каршы Америка кыз эркек кылып бөлбөйт экен оюнда. Бул чоң балдар менен ойногон үчүн эркек балдар алып кетти орунду. Атак жакшы ойноду. 21-нен 25-ге чейин Испанияда өткөн чоң масштабтагы эл аралык турнирге катышып келип ал жактан 3-орунду алды. Кызым келечекте мүмкүнчүлүгү чектелбеген балдардын арасында чемпион болуп, дүйнөнү багындырганга аракет жасайт. Чоң рахмат достор. Караңыздарчы. Эми мындай балдарды өзгөчө балдарга өзгөчө мамиле жасаган энелерибиз үчүн бир өзгөчө кол чапкаңыздарчы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Алтын күмүш күндөр бизде алдыда, талпыналы достор бирге алдыга. Келечектин отун жагып жандыра, канаттарды жайгыла. Билим алып дайым ага жетели, ата эне үмүтүн акта берели. Эл жер үчүн эмгеги, жаштарды милдети. Жакшы бизде заман бап, күн сайын жаңылыктар жаралат. Атта калба мезгилдериңен, умтула бер алгалап. Сен дагы, мен дагы, биз келечектин жолун бирге куралы. Эл үчүн, жер үчүн, талыкпастан билим алалы. Достор бирге алдыга, келечектин отун жагып жандыра, канаттарды жайгыла. Билим алып дайым айга жетели, ата эне үмүтүн акта берели. Эл жер үчүн эмгеги, жаштарды милдети. Менин атым Икрамова Тахмина, менин кызым Мери, врожденный гидроцефалия диагнозу. Биз деген күчтүү энелердин бирибиз. Эмне калар элем Анжеликага. Ошо бактылуу айымдын 5 жылдыгы дагы улана берсин. Кичинекей кызым 1 жаш 9 ай синдром Даун болуп неметет. Эми эмне дейм, ушу келаткан жаңы жылда баарыбызга кыргызчылыкка тынччылык болсун, молчулук болсун, жакшылык болсун. Менин балам Темирбеков Амантур Бакытович, диагнозу синдром Дауна. Бүгүн Анжелика Кайратовнанын эмесине бактылуу айым передачасына келип, аябай өзүбүздү бактылуу болуп сезип атабыз.
Анжеликага чоң рахмат. Алға туына өзгөчө дүркүргөн кол чебалар болсун. Аязата өз кыз менен келген экен. Саламатсыңар! Чоң рахмат. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Какой замечательный праздник, конечно же, сегодня день рождения, 5-летие прекрасного канала Бактылуаим. И мы с дедушкой здесь собрались не случайно. Конечно же, мы хотим поздравить прекрасный канал с его первым юбилеем, пожелать всего самого доброго, хорошего, светлого и, конечно же, побольше радости, побольше благодарных, прекрасных зрителей. Правда, дедушка? Конечно же. И, конечно же, мы хотим поздравить наших замечательных гостей. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. И чтобы Всевышний всегда благословлял ваши дома. Итак, друзья, давайте громко поаплодируем и прокричим: Поздравляем! 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 Ура! Здорово! Ну что ж, конечно же, самый главный волшебник зимы, Дед Мороз, появился в этом зале не случайно. Конечно же, он принес подарочки всем ребятам от прекрасных спонсоров, Smart & Rich, от множества других спонсоров и, конечно же, от Анжелики Кайратовны. Давайте похлопаем в ладоши. Огромное спасибо за добро. И мы спешим раздать эти чудесные подарки всем нашим гостям. Бардық ушул жердеги катышуучуларга денсаулык каалайлы, өмүр каалайлы. Келаткан жаңырган жылда ушул Кыргызстаныбызда бардыгы бактылуу болсун деп тилек кылалы. Анжелика карындашым болсо ушундай өзү кичинекей болсо дагы тоодой жүктү аркалап атат. Анжелика азаматсың. Ушул Кудайдын мээрими түшүп, ушу жасаган иштериңе ийгилик коштосун деп тилек кылам. Жашасын Кыргызстандагы бактылуу айымдар деп айткым келет. Ар дайым күлүп жүрүңүздөр. Сиздер үчүн төмөнкү чыгармалардын бардыгы арналмакчы. Келе жаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Бардык Кыргыздын ширин айымдары үчүн Шириним деген эски чыгарманы анда берейин. Кайылмын бир сен үчүн бардыгында, жашайын моюн сонуп, сезимдин махаббаттын ыргагында. Убазир жандоч болуп, жашайын сенин гана хандыгында. Махаббат ырын-ырдап, өтөйүн бир өзүңдүн жаралыгында. Şirinim ay, şireni tatalpay, şirede tura barram, şirede turalpay, ay, şirinim ay. Ayımlar bir geçiyorlar,
Kelingizler çoğu bir eğlendi. Hanışam ırımdıkçu, özüngө ırdan artık belegim çok. Anayılmış olurdu, altından melek kılçu sebebim çok. Hanışam könırdavay, hırdavay bir özüngö sebebi çok. Ançalık sumsay başı, soluğa melezliktin kereği çok. Şirinim şirinim vay, şirengi tadalmay. Şiverde kura param, şerekere turtal vay. Ay, şirinim vay. Hop! Ho! Kırgızın mı kızlar? Jomoko girip yaşap, Akjodur gözlerimdi uğurdap karap. Camalım karap koyçu, Jaurup жалгыз. Биздин бүгүнкү кечебиз ушундай жакшы маанайда баардыгыбызды чакырып, ушундай особый балдарды кубантып жатканына өзүм да өтө кубанычтамын. Анжелика айымга чоң ыраазычылыктар болсун. Бүт баардык балдардын бүгүнкү майрамдык кечеси менен куттуктаймын. Урматтуу бүгүнкү апалар, сиздерди бүгүнкү ушул кечеңиздер менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Балдарыбыз ушундай оорукчандыгына эми айла жок. Балдарыбыз аман болсун, ушулардын маңдайына өзүбүз да аман бололу. Бүгүнкү бактылуу айымдардын күнү менен чогулуп отурганбыз. Рахмат сиздерге, бүт баарын ушинтип уюштурган коллективдерге, администраторлорго, ушинтип жүгүргөн ата энелерге биз неме кылып, ошо баарыбыздын башын бириктирип ушинтип отурганыбызга чоң ыраазыбыз. Hop! Ay azamаттар.
рестораны көп эле жасап жүрөт, Анжелика ар дайым колдоп коштоп, ар дайым жанында ушундай колунан келсе келип көмөктөшөбүз да. Бүгүн дагы ушул Бактылуу айым мааракесинде мен бир Бактылуу айымга спонсор катары келдим. Кудай буюрса ошол бир айымды ушул эмне керек, эмне жок, ошонун баарын кандай десем, канааттандырарлык аткарып берүүгө аракет кылып атабыз. Шашпа, шашпа, мен саламын сыйыртма. Мырзабыздың сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Мен атын айтпай эле коеюн, бирок мен деген эң мыкты ресторандар эмнегедир биздин наристелерге эшигин жабышты. Мен бул тууралуу кийинчерээк сөз кыламын. Болгону гана биздин бир кайрылуубузга Айбек Жангазиев мырза өзүнүн командасы менен биргеликте сөзсүз түрдө биз балдарыңыздарды мына ушул залга киргизгенге, отургузганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Эч кандай тепкичтер жок. Ысык чайыбыз менен ашыбызды сиздерге берүүгө даярбыз деп мынакей бизге 0,5% арзандатуу менен өнөктөш болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ыраазычылык катыбызды сизге жана сиздин жалпы командаңызга, тейлөөчү кыздарга, айымдарга ыраазычылык айтып, мына ушул жердеги экран, сонун үн койгон режиссерго ыраазычылык билдиребиз. Эң мыкты ресторан Беладжо рестораны ар бир жакшылыкка себепкер болгон. Албетте. Жакшылыктын жана ошондой эле мээримге толгон инсандардын жакшылыгын өткөрө турган жер деп айтмакчымын. Андыктан бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. 7 областтын 7 бурчунда тең Беладжо рестораны болушуна тилектешпиз. Албетте. Айбек мырзага бир кол чаап коюңуздарчы. Сансыз күндер закымдап өттү сезим, сага деген сезимдер алып учуп, махаббаттан буйурган энчи бизде, сагынычта жүрөгү сагынышы. Мен эч кимди мынчалык сагынбагам, мен эч кимге жалбарып жагынбагам. Сапырылып, жолукканда от болдук жалындага. Сагынычым таркабай уламашы, түшүмдө да чочумун уктап жатып, өзүңдөн аян алып жатканыңды негедир эстейбин. Ар дайымкы Бактылуу айым реалити долбоорунун өнөктөштөрү Рахат Тарты, Диадема Декор, Санжар мырза, Арзубек Банама, Кыял жана ошондой эле Дастан сиздерге жакшы кабыл тилегин айтайын деп турушат. Негизи айтсаңар, Бактылуу айым менен иштешкенден баштап кандай өзгөрүүлөр болду? Негизи бизнесте өзүңөрдүн эле жашооңордо себептигине көптөгөн айымдар менен түзмө-түз иштешип калдыңар. Негизинен менин өз жумушум ушул айымдар менен иштешүүгө туура келгендиктен Бактылуу айым теледолбоору менен иштешүү мен үчүн ийгилик алып келди деп айтсам болот. Себеби ар бир айымдын жүзүнө жылмаюу тартуулоо, бактылуулук тартуулоо бул мен үчүн абдан чоң бакыт деп ойлойм. Долбоор аркылуу мен көптөгөн ийгиликтерге жетиштим десем болот. Бул Анжеликаны көрүп аябай стимул алдым десем дагы болот. Кардарларга кандайдыр бир таасир тийдиби? Албетте кардарларга жакшы таасирин тийгизди. Көбүнчөсү мага кардарлар келгенде Анжелика айым сиздерге торт заказ берип, Бактылуу айымдарга торт жасайт экенсиз, биздер сиздердин тортторуңуздар жегиз келет деп ушундай заказ беришет.
албетте бул КТРК телеканалынан өзүмдүн жасаган эмгегимди көрүп, жасаган коздугумду көрүп, абдан суктануу менен кабыл алам. Ошондой эле Анжела эже сизге чоң рахмат. Ушинтип мени колдоп, дайыма чакырып, этим ушу Диадема компаниясын элдерге таанытып жүргөнүңүздөргө ошол себептен улам. Азыр мен кардарларым дагы абдан көбөйдү сиздин артыңыздан. Жана ошондой эле Бактылуу айым реалити шоусу бул өмүрү узун болсун жана жакшылыктарды ушинтип жасап ар дайым жүрө бериңиз. Биз болсо кызматта ар дайым даярбыз. Жолукканда от болдук жалындаган. Эң чоң, эң мыкты деген айымдын жетектөөсүндө кызмат кылып жатканда Кыргыз эстрадасы албетте чоң кабылгасын ачат деген үмүттөбүз. Бул ыраазычылыкка сиздерге болсун, кабыл алып коюңуздар. Кол чаап туралы. Чоң рахмат. Биз сүйгөн Жаңы жылга жаңы ыр белек болсун. Жаным, арманай, жаңы ырдын бетечары сиздер үчүн керемет бей ансамблинин коштоосунда. Арманай, сенсиз күндөр жалганай, кимдир гана сүйүп жетпей калганай, сууну турсам жазмага, ыра көрбөйм башкага, бир бололу түбөлүк, өмүр билсең аз гана. Жаным, жашоомду сага арнадым, башкалар каршы болсо дагы, багымды сага байладым. Арманай, сенсиз күндөр жалганай, кимдир гана сүйүп жетпей калганай, көздөрүмдүн таптаза, бергим келбейт башкага, бир бололу түбөлүк, өмүр билсең аз гана. Жаным, жашоомду сага арнадым, башкалар каршы болсо дагы, багымды сага байладым. Арманай, сенсиз күндөр жалганай, кимдир гана сүйүп жетпей калганай. Чыгыш күйүн билебизби? Бүгүн апалар эс алыш керек, кубаныш керек. Бүгүнкү майрамыбыз кут болсун. Түгөлөрүбүз кызганбай жүрсүн. Кызганбай.
өзүңдү көрбөй калсам, сагынып жүрөк сарсана, элестеп көз алдыма. Сүйүп толгон көздөрүң, секетим кулса болбойт. Себеби жок сөздөрүң, айтарым тарымба, жаным мынча кызгана. Айтабы да соң сендей жок, сен жан кызгана. Кайтарып жүрөгүмдү мынча кызгана. Кайталап айтам биз үчүн жалгыз биз гана. Колдорду биигирээк. Арзума көңүл салсам, жолоттун жолун чок сала, тезирээк өзүңө барсам, кайра жол карап, күндөрдү санаганым, саламын санаганым, секетим кулса болбойт. Жаным бал жалжалым, айтарым тарымба, жаным мынча кызгана. Айтабы да соң сендей жок, сен жан кызгана. Кайтарып жүрөгүмдү мынча кызгана. Кайталап айтам биз үчүн жалгыз биз гана. Ар бир наристеге бактылуу балалык каалаймын. Өлкөбүздөн өгүп, жалаң мээримдүү инсандар катарыбызда болсун. Айтарым тарымба, жаным мынча кызгана. Айтабы да соң сендей жок, сен жан кызгана. Кайтарып жүрөгүмдү мынча кызганба. Кайталап айтам биз үчүн жалгыз биз гана. Айтарым тарымба, жаным мынча кызгана. Айтабы да соң сендей жок, сен жан кызгана. Кайтарып жүрөгүмдү мынча кызганба. Кайталап айтам биз үчүн жалгыз биз гана. Наристелерибизге чоң рахмат, жүгүнөбүз бардыгыбыз.
беш жети балким эне жетинде жетап алсам жерге түшүм ушундай болгон үчүн энелердин мерими бүтүн бойдон тура дүйнө бузулбай апа кел менин агым маңдайда өчпөс чырагым эсиң соболуп биз менен жанасың гүлдө жамалың апа кел менин агым маңдайда өчпөс чырагым эсиң соболуп биз менен жанасың гүлдө жамалың апа кел менин агым маңдайда өчпөс чырагым эсиң соболуп биз менен жанасың гүлдө жамалың апа кел менин агым маңдайда өчпөс чырагым эсиң соболуп биз менен жанасың гүлдө жамалың Эки күндүн ичинде кылган эмгегибизди сиздерге сюрприз иретинде, белек иретинде өзүм жана ошондой эле кыздарым Айыма, Элима, Айлинка, апам Гулина Молдалиевнанын менен биргеликте катышуубуздагы жана Нур Булак апалардын, балдардын катышуусундагы клипти сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Режиссер Мирлан Саткымбаев, анын командасына ыраазычылык билдиремин. Жана ошондой эле аранжировкасын жазган Азамат Такырбашев, ырдын автору Ралия Айым. Mezgildir açıp barağım ötkündür
Браво. Коомдук биринчи каналга КТРК музыка телеканалына ыраазычылык билдиребиз. Анан сөздү биз Нурбулак фондунун негиздөөчүлөрү, эсеп шотундагы инсандарды, Нургүл айым сиздерди чакырайын. Бүгүн биз мынакей билеттерди сатуу иретинде бир канча 1000 сом чогулттук. Көрсө бир колясканын акчасы чогулуп калыптыр. Караңызчы. Бизге билеттерди берип, анан кийин залдагы элдерге сатууга мүмкүнчүлүк түзгөн Ротари клубтун Акина айымга ыраазычылык билдиребиз дагы. Анан биздин дагы фондко келип түшүп аткан акчалар бар. Булар аз дегенде 2020-жылга койгон планыбызды ишке ашыруу иретинде канча бизге азыр негиздөөчү спонсорлор келип атайын бере турган акчаны регистрацияны өткөрүп беришсе, ошончо айымды биз араңыздардан мынакей айымдардын кезеги боюнча беришип, бактылуу айымга чыгарып баштайбыз. Андан тышкары Нурбулак фонду өз алдынча эми иштей беришет. Бактылуу айым теледолбоору жана ошондой эле клубу, айымдар клубу фонду башка дагы фонддор менен иштешкенге даяр. Биздин максатыбыз, биздин миссиябыз бул көңүл бурулбай калган кээ бир туугандарыбызды мынакей телеэкрандарга алып чыгып, алар жөнүндө айтып берип, аларды жарнамалоо деп билемин. Андыктан биз сиздер үчүн ар дайым көпүрөбүз. Сулуулук белек бардык аял затына, дүйнөдө бардык айым билсең татына. Аракет кылгын курбум кыска өмүрдө, сулуулук дүйнөсүнө эшик ачууга, сен үчүн жашоо жарык дүйнө керемет. Аны билсе келиңиздер. Биз жаңы жылдык көрсөтүүнү атайын бүгүнкү күнгө белгилеп таткандыктан жалпы кыргыз элин жана ошондой эле бүгүнкү биздин майрамдык көрсөтүүбүздүн көрүүчүлөрүн жаңы жылыңыздар менен деп куттуктайбыз. Кеттик аны эмесе. Жаңы жылыңыздар менен. Бактылуу айым реалити долбоорунан көрүшкөнчө. Кара чыгана